Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Гапырмада мен апагайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китебинен 7-бөлүмгө келип жеттик. Номер 56-сабак окуучулардын чыгармачылык иши деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Анда эмесе сабакка көңүл буруңуздар. Айым китебинен 7-бөлүмгө келдик. 121-122 беттер. Окуучулардын чыгармачылык иши. Кызыгып, дилгирленип окуунун бир жолу бул чыгармачыл иштерди жасоо болуп саналат. Бирок өкүнүчтүүсү биз буга көп маани бербейбиз. Адам жөнөкөй робот сыяктуу бир түрдүү иш жасай берүүдө тажайт. Окуучулар үчүн китеп окуу, көчүрүп жазуу, окуганын, укканын жөнөкөй кайталап айтып берүү да кээде ошондой тажатма иш болуп калуусу мүмкүн. Көңүл буруңуздар, айым китеби сиздерге өтө сонун сырды ачып берет. Анда эмесе конткой уксаңыздар, адамдарды бул сырдуу чыгармачылык, изденүү талап кылган иш, тапшырмалардын түрү өзүнө тартып, кызыктырып, өстүрүп турат экен. Окуучулар, студенттер үчүн кандай чыгармачыл иштер болушу керек? Анда эмесе көңүл буруңуздар. Биринчиден, окуп укканын өз алдынча план түзүп алуу. Демек, балдар, силер ошол окуганыңарды же болбосо мугалимдерден уккан темаңар боюнча план түзүп алып, ошол пландын негизинде жооп берсеңер, бул дагы силердин өздүк чыгармачыл ишиңер болуп саналат. Экинчиден, теманын картасын, схемасын, диаграмма, таяныч сигналдарын түзүп алуу. Үчүнчүдөн, себеп натыйжаны табуу. Демек, балдар, кандайдыр бир теманы, маалыматтардын себебин жана анын натыйжасын таап чыгуу дагы бул силердин чыгармачылыгыңар болуп саналат. Айым сабагында буга чейинки видео сабактарды көргөн болсоңор, себеп натыйжаны табуу боюнча дагы биздин видео сабагыбыз бар эле. Төртүнчүдөн, темага карата өз ой пикириңерди айтуу же жазуу. Урматтуу кесиптештер жана окуучулар, ушуга кененирээк токтолгум келип турат. Көбүнчөсү биз окуучуларга тапшырма беребиз, алар үйдөн окуп келишет дагы, кайра эле ошону түшүнүк кылып айтып беришет. А мүмкүн ошол темага карата биз окуучулардын ой пикирин айттырып, ошону жаздырып, өздөрүнүн ой пикирин сурасак, анализ кылышып, өздөрү айтып берсе дагы бул өтө сабак кызыктуу болот деп ойлойм менимче. Ошондой эле өтүлгөн темалар боюнча дил баян, реферат, билдирүү, доклад жана башкаларды жазуу. Андан дагы ошол окуу китеби менен эле чектелбестен, балдар, кошумча адабияттар менен дагы иштөө зарыл. Ошондой эле макет, версия, вариант, проект түзүү. Ушул жерден мен өзүм дагы бир мисал айта кетейин. Ал окуучум азыр бүтүп кетти мектепти. 6-классында Моюнкум трагедиясына келгенде, ошол балам өзү мындай жооп бергенден тартынып, жазуудан дагы тартынчу эле, мындай элдин астына чыгып сүйлөөдөн, түшүнүк айтуудан абдан тартынчаак бала болчу. А бирок ошо тапшырма бергенде макет дагы бердим эле, өзүңөр элестетип, макет жасасаңар дагы болот деп. Астына жыгач коюп, анан ошол Моюнкум трагедиясындагы жана Акбара менен Таш чайнардын үңкүрүн элестетип, цементтеп, абдан ошол асканы элестетип, сонун кылып макет жасап келген да. Демек, бул дагы албетте окуучулардын чыгармачылык иши болуп саналат. Кандайдыр бир ошол темага байланыштуу макеттерди дагы жасасаңар болот деп айткым келет. 8-чи аңгеме, эссе, ыр, курсовой, дипломдук иш жазуу, ролдоштуруу, сахналаштыруу. 9. Темадагы термин түшүнүктөр системасын түзүү. Бул боюнча номер 50-сабакта дагы кененирээк токтолуп кеткен. Мына жогорудагы айтылгандардын баардыгы, урматтуу окуучулар жана студенттер, силердин чыгармачыл ишиңер болуп саналат. Ошондой эле өткөн жана азыркы келечек менен байланыштыруу жана сүрөт тартуу, китептен көчүрүү эмес, кыялданып. Мисалы, чыгармалардагы окуяларды, тарыхый окуяларды элестетип, сүрөт тартуу дагы бул силердин өзүңөрдүн чыгармачылык ишиңер болуп саналат. Ошондой эле мен болсом, менин оюм деген темада окуучулардын көз караш оюн айттыруу дагы бул өтө кызыктуу болот. Жана төгүнгө чыгаруу, далилдөө, окуучуларга өз алдынча маселе, мисал, проект жана башкаларды түздүрүү. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Жогоруда айтылгандардын баардыгы китептен башкача,
өзүңөрдүн кыялданууңар менен жасасаңар, бул силердин чыгармачыл ишиңер болуп саналат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан жолукканча саламатта калыңыздар.